Азыркы заманда кичинекей балдардын жашоосу мультфильмдерсиз элестетилбейт. Ата-эне катары балаңыз көрүп жаткан мультфильмдердин мазмунуна көңүл буруп көрдүңүз беле? 2010-жылы Гранада мамлекеттик университетинде испан окумуштуулары изилдөө жүргүзүп, мультфильмдер балдардын психологиялык өнүгүүсүнө жана жүрүм-турум үлгүлөрүнүн калыптанышына түздөн түз таасир тийгизерин аныкташкан. Мультфильм жөн гана көңүл ачуучу каражат эмес, ал баланын мүнөзүн, тилин, жүрүм-турумун калыптандырат. Кээ бир мультфильмдер баланын ой жүгөртүүсүн өнүктүрсө, башкалары зыян да тийгизиши мүмкүн. Пайдалуу жана билим берүүчү мультфильмдерге кайсылар кирет? Мисалы, Фиксики техникалык билим берет, Смешарики достук жана эмоцияны түшүнүүгө жардам берет. Уми Хрум логикалык ой жүгөртүүгө үйрөтсө, Доктор Плюшева боорукердикти жана жардам берүүнү көрсөтөт. Блуи үй бүлөлүк балалыктарга тарбиялайт. Птицы поют, листва шуршит, бабочки летают. Если, конечно, ты к ним бережно, с уважением. Бирок балдар азыркы учурда бул мультфильмдерди кызыгып көрүшпөйт. Тилекке каршы балдар тез таасир берген мультфильмдерге да туш болот. Көрүүгө тыюу салынган мультфильмдерди кантип билсек болот? Алар зордук, зомбулук, уруш, түнкү коркунучтуу сюжеттер, жаман сөздөр, балага ылайыксыз жашоону чагылдырган сюжеттерди камтыйт. Жашына жараша тандаган позитивдүү жана билим берүүчү мультфильмдер баланын келечегин жакшы нукка багыттайт. Туура мультфильм бул билим, боорукердик жана кыял дүйнөсүнө жол. Көңүл бургула башталды. Балдарыңызга эмне көрөрүн өзүңүз тандап бербестен бирге тандаңыздар. Акылдуу мультфильм, акылдуу келечек, айрыкча агрессия, зордук, зомбулук же мыкаачылык менен тартылган мультфильмдер балаңыздын жүрүм-турумуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн.